Жакшысыздарбы, урматтуу калайык? Кече токтогон жерден эмесе көрсөтүүнү уланталы. Биздин эфирди жаңы көрүп жаткан, бизге жаңы көрөрман болуп кошулгандар болсо, аларга айта кетели, биз Манас баянын кара сөз менен аңгемелештирип, айтып берип жатабыз. Бүгүн 47-чи көрсөтүү туугандар. Биз азыр Манастын эми Анжияндагы Алооке ханга жортуулун мындан ары баяндамакчыбыз. Бүгүнкү көрсөтүүнү дагы мен сиздерге атайын жай шашпай китептен окуп берем. Анткени мунун баарын жөн салды кара сөз менен айтыш оңой эмес. Бул жерде өтө чоң маалыматтар катылган, өтө чоң баягы биз угуп кое турган сөздөр бар, маанилүү. Ошондуктан мунун баарысын кунт коюп угуп койсоңуздар деп чакыра кетмекмин. Ага чейин бир нерсе айтайын. Манас жаш баягы али төрөлө элек кезинде Эсенкандын тиги Кытайдагы Бакбурчун деген борборундагы Эсенхан деген Кытайдын үлкөн ханынын ордосунда аярлар төлгө салып бала ачып көрөт экен. Кыргызстан бир кыйын бала туулат экен. Мунушуну жок кылбасак, жаштайынан жашатпай өлтүрбөсөк болбойт деп моминтип баягы көз ачыктары, аярлары, балчылары мунушинтип көрүп билгенден кийин Эсенхан далай жолу Манаска асылып көрдү дейт да. Бирок Манасты баягы Кудай сактап, мунун баягындай Манасты өлтүрүп кете турган, Манасты жок кылып, ошол жаштайынан жайратып тындым кылып кое турган адамдардан Манас кутулуп жатты да. Мына ошолордун бири дейт, Догон аттуу балбан келди дейт. Башында айтып бергем, Манастын бала чагында 900 аскер менен келип, ал өзүнөн өзү кыйрап жок болду. Андан кийин 900 төө чай менен Жолой баатыр келе жатып Манаска жолугуп, ал дагы кордукту көрүп, андан ары качып, эми барып Манас найза сайып кетерде араң качып кутулду. Андан кийин 6000ден ашык кол менен Нескара келди. Андан соң Уйгурдан дейт. Баягы Ималай деп айтат эмеспи? Ималай деген бул эми Гималай тоолорунун ошол түбүнө чейинки жашаган эл. Ушулар жарымы Кытай, жарымы Моңгол, жарымы Уйгур болуп аралаш жашаш экен. Мына ошол уйгурлардын ичинен дагы 11 баатыр келип Манаска жолугуп, булар Манасты өлтүрмөкчү болуп келишет. Баягы Эсенкандын ордосунда олтурган балчы, аяр, көз ачыктардын баягындай тапшырмасы менен 11 киши келип, алар Манаска жолугуп, Манас тетрисинче алардын кулак мурдун кесип, шылдыңдап анан жөнөтөт эмеспи. Эми Манас мынтип олтурат. Мен эми ошону сиздерге китептен окуп берейин туугандар. Дагы кайталап айтам, ушунун баарысын кунт коюп угуп турсаңыздар. Анткени бул жерде биздин абдан эски доордогу бабаларыбыз жөнүндө кабар берет. Эски доордогу ээлеген жерлерибиз жөнүндө кабар берет. Эски мүмкүн биздин заманга чейинки кандайдыр бир учурлар жөнүндө ушул жерде айтып кеткен. Ошону акырындап мен окуп берейин, сиздер дагы байкап отуруңуздар. Мына ошентип Манас Алоокеге, Анжиянга жортуулга даярданып баштады. Жортуулга даярдыкты ал бүткүл хандыгына, бүткүл элине кабар берүүдөн баштады. Мына ошондо мынтип айтат да: тилимди билгендер тилимди билип келсин, тилимди билбегендер тилмечи менен келсин деп жатат. Демек, Манас атабыздын өлкөсү, мамлекети, хандыгы абдан кенен жерди камтыган, анын ичинде кыргызча билбеген да элдер болгон деп түшүнсөк болот да муну. Анан Манастын келбетин Манасчы Сагынбай атабыз мындайча сүрөттөйт. Арыстан Манас баатыры, айбатын салып акыры, астыңкы ери албайып, үстүңкү ери далбайып, ал муруту сеңирдей, айбаты албарс темирдей, муруну тоонун кырдаштай, муруту чөлдүн камыштай, көзү көлдүн буткулдай,
каарданып бакырса көрүнгөндү жуткундай, ар мүнөзүн караса ажыдар болсо туткундай, алтын менен күмүштүн ширөөсүнөн бүткөндөй, асман менен жериңдин тирөөсүнөн бүткөндөй, айың менен күнүңдүн бир өзүнөн бүткөндөй, алды калың кара жер жерлигинен түткөндөй, ай алдында дайранын толкунунан бүткөндөй, ободогу булуттун салкынынан бүткөндөй, асмандагы ай күндүн жаркынынан бүткөндөй, көркү калча көзү тик, көбүнө айтса сөзү тик, жолборс билет таш жүрөк, жоруну калың жар кабак, жоругуна карап бак дейт дагы. Анан Манас атабыздын эң негизги мүнөздөрүнүн бири болгон анын калыстыгын мындайча сүрөттөйт. Муну баарыбыз кунт коюп угуп билип алышыбыз керек туугандар. Аңдагын мунун кылышын, атасы Жакып болсо да, мойнуна койсо кылмышын, кайсаса канын төгүүчү, карагын сурак кылышын дейт. Атасы Жакып болсо дагы, эгер кылмыш болсо, анын мойнуна кылмышы коюлса, анда атасынын дагы башын алып салууга даяр болчу. Мына ушундай калыстыгы бар эле деп жатат. Жанын калбай аянып, жатпай чыкты үч түнү, жалаң кылыч таянып. Чыканак жерге салбады, чырым уйку албады. Сырын билген чоролор коркуп жаны калбады. Мына Анжиянга даярдык көрүүдө мына ушинтип анан баягы чырмети уйку албастан кылычына таянып олтуруп ойлонду дейт да. Тилимди билген журт болсо, жана айтып кеткем, тилим менен келсин деп, тил билбеген журт болсо, тилмечи жооп берсин деп. Өзүмдү билген журт болсо, өзүмдү билип келсин деп, өзүмдү билбей калгандар, өкмөттүү Манас деп, сөзүмдү билип келсин деп. Манакей, мынтип айтып жатат. Менин өзүмдү тааныбагандар болсо, мен өкмөтүмү билет. Мына өкмөттүү Манас, Манастын бийлиги деп баш ийип мен алдыма келсин деп элди чогултуп жатат да. Кабар салды калкына, кара кыргыз жалпыга, үчүрүү болгон казакка, жарлыгы жалган болот деп калбаңар деп азапка. Бир жумадан бир жума алашты жыйнап жупжуда, атасы Жакып кары бар, акылмандын бары бар. Эми Манас атабыздын чоролору жөнүндө мындай баян этип жатат. Мен аны дагы сиздерге окуп берейин. Ак балта ошпур дагы бар, Бердике менен Дамбылда берендердин баары бар, бай жигит Баатыр дагы бар, Айдаркан Үмөт ал да бар, Айдаркан уулу ер көкчө баары келген чагы бар, Үмөт уулу Жайсаң бар, өлүмдөн коркпос көп жандар. Ушул элдердин баарысы эми Манаска чогулуп келе башташты. Кече айтып кеткенбиз, ар бир чоронун өзүнүн калаасы, шаары, башкарган эли болгон. Мына ошолор анан чогулуп Манас атабыздын шаарына, Манас атабыздын турган жерине келе башташты да. Пилдин жүгүн кийгендер, бири миңге тийгендер. Жарагын темир кийгендер, жалгызы санга тийгендер. Башчысы Бакай кары бар, баатырлардын баары бар. Гүлдүрдүн уулу Чалыбай, Гүлдүр күчү Ажыбай, Кыргызда Кыраан Кутунай, Кара Током Мажиги, Камбар уулу Чалиги, Сары Үйшүндүн Сатайы, Алчындардын атайы, Үйшүндөрдүн Үмөтү, Үмөт уулу Жайсаңы, Аргын Кара кожосу, Акылга дыйкан кошосу, Бообек Шаабек Шүкүрү, болбогон иште бикири, Арбаңдардын Алтайы, астына келди жыйылып, Акылмандын далайы. Мына ушул 40 чоролор моментип жумалап акырын колун баштап Манастын астына келип жатат. Андан ары улайлы. Дөрбөндөрдүн 4 айы, төп сүйлөгөн сөз жайы, төлгөчү кара төлөгө, төгүн эмес өнөрү, агыдай далы көрүүчү, акыр заман оодарып, ашкере айтып берүүчү. Топтун башы Токотой, эл билгиси Элеман, эр Манастын тушунда нечен албан эл алган, калк башчысы Калкаман, кайратына чыдабай, Кабылан Манас Баатырга качып барган аркадан. Манастын тушунда нечен деген чоң элдерди багындырган. Мына ошолордон дагы чоро кылып өзүнө күткөн адамдар болгон деген сөздү айтып жатат. Сырттан сыргак сереги, сырттан Манас Баатырга кысылса тийген кереги дейт. Сыргак менен серек бул экөө ушунчалык Манастын баягы ишенген баатырлар болгон. Ушундай бир кыйчалышта, ушундай бир кысталышта баягы найза сунуп артын карай качпаган мына ушундай эр жигиттер болгон.
Булар Манастын ишенген чоролору болгон да. Мына ошону айтып жатат. Кош башкарган ыбышы, козголбойт ар кез кылышы, аалымдын уулу Алакен, Манчжурияга алмактан мажуусуна бек койгон баатыр мажик бар экен дейт. Бул манчжуриялык калмактын дагы бир эри, дагы бир баатыры мажик деген болгон. Ал эми мажуусуна бек койгон деген мажусу дининде болгон бул кишин деген сөздү айтып жатат да. Караңгыда кол жүрсө, казаатка ырак жол жүрсө, карсактын изин жаңылбас. Кадыр жайнак шууту, калктан чыккан куусу, түн ичинде жол жүрсө, түмөн алаш жол жүрсө, түлкүнүн изин жаңылбас. Түмөн жайнак шууту, түмөндөн чыккан куусу дейт. Казактардан жоорунчу, кайгыл бөгөл тоорулчу, шыңгынын уулу кербени, шыпты кашка дөрбөнү, бөрү жолду бөгөлү, ыраман уулу ыктуусу, эр тазбай мат мыктуусу, казат десе камданып, каршы жолго чыкчуусу. Көй баатырдын баарысын көрүңүз жыйып алышын. Акбал танын чубагы, арыстандын бири будагы, Айкөл Манас баатырдын иш кылуучу убагы. Кырктын башы кыргылы, кылымды жеңген дыңгылы, кашына келди жыйылып, бүт бардык баягы чоролору улам жыйылып, улам чогулуп жатат да. Наабаттардын калдары, мажлиске жыйылган атпай кыргыз балдары дейт. Бүт баарысы ушул мажлис болот деп баягы курултай дейбиз го. Мына ушуга жыйылып, андан кийин кеңешип турат да. Анан Манас мынтип айтат. Азыр эле мен сиздерге Манас атабыздын көрүнүшүн ушул китептен ыр түрүндө окуп бердим. Андан кийин баардык чоролордун атын санап өттүм. Булардын баарысын билип алсак абдан жакшы болот туугандар. Ал эми Манас атабыз ушул жерде мажлисте дагы бир топ маанилүү сөздү айтат. Ушуну мен сиздерге китептен окуп берсем болбойт. Бул жерде абдан чоң маалыматтар бар. Муну да кунт коюп угуп алыңыздар. Баарың уккун деп айтат Манас. Бабаларың баарысы Багдадта болгон турагың дейт. Бул бизге жаңы маалымат. Манас атабыз айтып жатат. Бардык бабаларыбыздын турагы Багдадта болгон дейт. Баягы эски заманды айтып жатат окшойт да. Муну албетте биздин тарыхчыларыбыз иликтеп чыгышы керек. Кырга чыгып кыр куруу, кыргыз болгон убагың. Кылар ишти ойлонуп, кыргыз казак курадым. Атамдан калган жер үчүн аттанганы турамын. Акылмандын баарынан бабаң ардын жомогун баштан аяк сурадым. Буга чейин мен бүт аталардан биздин бабаларыбыз жөнүндө алар кайсы жерди жердеп турганы, кайсыл жер биздики эле, муну ушунун баарын сурагам деп айтууда. Арка таңар алашкан, ал кезекте адамдар намысына талашкан. Тыргоот деген баласы катарынан адашкан. Мурункусу Мусакен, жараткан менен сүйлөшүп талабына бу жеткен. Момундук сүйүп дин ачкан, болбой турган капырлар фараонду көздөй көп качкан. Мына бул жерде Муса пайгамбар жөнүндө сөз болуп жатат. Муса пайгамбар келип, жараткан менен сүйлөшүп, динди алып келди эле дейт. Мына ошол динге көнбөгөндөр фараонду көздөй качкан деп айтып жатат да. Акыр заман дегени анын арка жагынан Азирети Ыйса келгени. Иса пайгамбар жөнүндө сөз болуп жатат бул жерде. Ал убакта караган, анын асты жагынан маңгул татар тараган. Эми Иса келгичекти ошол маңгул татар дагы жанагы алаштан бизден тараган деген сөздү айтып жатат да. Татарга тууган дүк болду. Фараондун динин тутканча мурдарлык менен шүк болду. Фараондун динине чейин мурдарлык деген дин болгон дейт. Мына ошол динге булар баягындай сыйынып жүрүштү дейт да. Мурдарлык деген динди айтып жатат. Фараонго чейинки заманда айтып жатат туугандар. Канчалык айтса тил албай, кадырын диндин биле албай, каламын деп калганы, жашы түгүл карганы, Тыргоот аке балдары калмак болуп алганы, башында моңгул калганы, жыйылдыңар бу топко, уругуң алаш зардалы. Эми бизден кийин кайсы бир жерде калып эле калайын, мына ушул жерде калам деп олтуруп, анан калмак атка конуп, андан кийин калмак деген эл чыкты. Бу да бизге тектеш эл эле, бирок бизден ушинтип бөлүнүп анан калмак аталып калды дейт да. Жана дүк деген ушул
баягындай аларга жакын болду бизге караганда дегенди айтып атат. Дүк эми элби, же баатырбы, же ханыбы, муну дагы такташ мезгилдин иши. Бабамдан калган жер үчүн, бадырек Кытай эл үчүн даярландым бул күндө. Банумду көздөй барганы, Банум деген кайсы шаар, муну дагы такташыбыз керек. Банум шаар кебилди, баарын келди жоктогум, бабамдан калган элимди. Банум шаардагы, кебилдеги бардык бабамдан калган мен элди жоктошум керек да, деп айтып жатат. Эми Банум шаар, анан кебил деген кайсы жерлерде? Мүмкүн Кабулдур. Мына ушундай шаарлардын аттары бар Манаста. Карыядан кеп уктум, бабаңдан Багдад калган деп. Карыяңдан кеп уктум дейт. Багдад биздин бабабыздан калган шаар деп. Мына ушинтип карыялар айтып жатат мага, деп баяндоодо Манас атабыз. Эми кызык, дагы сөзүмдү улай берейин. Ширине чөлү Дагыстан, айныбай мага барыштан, келер тоо батпакты, басып жокот бетпакты, арчын кала күлтүке, алармын аны жепчеке. Мына ушундай шаарлардын, жерлердин атын айтып жатат. Анжиянда алооке, кара жаным тынчыбас, каласын бузуп албасам, чаржуй менен букарды, чамасын көрүп буларды. Өзүңөр да билесиз, өлбөй адам турабы, кундус менен талканды, башы бабыл дарканды, басып келдик бу жолду, барскан менен сарканды. Алармын деп далайды, атамдан калган жер экен, намысты кыргыз санайбы, ынтызар болдум алууга, ыспара менен алайды дейт. Мына бул жактагы Бабыл, Даркан, Талкан, Кундус деген жерлерде дагы бүт биздин кыргыз бир туугандарыбыз жашайт. Мына ошол жерлерди анан ыспара менен алайды, мен кантип албай коем. Мен ынтызар болуп турам ушул жерлерди барып бошотуп алууга, деп Манас атабыз сөзүн дагы мындайча улайт. Анжиянды алууга талап кылам көз салып, Моңгол, татар, түрктүр, бабаңар башын көтөрүп, мажусу динин Кытайдын түп бейжинге сүрүптүр. Андан мурун Кытайлар Нааманды жердеп жүрүптүр. Нааман ушул Түркүстан намыс үчүн бел байлап, атышып өлгөн канча жан. Ал убакта Туран хан, атын уктуң Туранды дейт. Андан кийин мынакей караңызчы, тигил Муса пайгамбарды, Иса пайгамбарды айтып келип, андан берки жактагы ата бабаларыбызды айтып келип, анан Туранга жетип келди. Мына атын уктуң Туранды, айбатына чыдабай, каканга капыр жөнөлдү. Ушул Түркүстанды ошол Туран баатыр бошотту дейт да. Каны суудай төгүлүп, кайрат кылган Кытайлар казатынан көбөлдү. Кытайдын барган жери жай, кылымдан ашык эли бай. Эми Кытайдын баягы шаарларын, Кытайдагы кандай кен байлыктар чыгат экенин дагы Манас атабыз ушул жерде айтып жатат. Асанги деген жери бар, алтын чыккан кени бар. Шибенгүү деген чөлү бар. Шибенгүү чөлдүн сыртында Теңир Ноор көлү бар. Теңир урган Турандын анда дагы көбү бар. Ошол Шибенгүүдө, Кытайдын ичинде дагы Турандын тукумдарынын көбү бар деген сөз. Кимсиң десе калмак дейт. Түгөнүп калган түрк уулу андан ары түк билбейт. Түрк уулусуң деп айтса, куруп калсын ушул журт, кулагына түгүлбейт дейт. Баягы ата тегин унутуп койгон, тамырын үзүп койгон. Түрксүң десе түшүнбөйт. Бул дагы биздин түрктүн тукуму болчу деген сөздү Манас атабыз айтып жатат. Караңызчы, Манас атабыздын билими, Манас атабыздын ошол карыялардан, ошол жердеги билимдүүдөн бүт баарынын сурап, мунун баарысын анан мажлистеги жана элдин баарына айтып отурганын эле карап көрүңүзчү. Кытайдын түбү Кабылдан, түбүндө калып терсилик, айтканын кылбай адамдын өзү менен тууган кыздалып касы болуп сабылган. Кытайдын түбү тетиги адамдын Абыл Кабыл деген эки баласынан дейт. Бир ошол Кабылынан дейт да. Анткени Кабылы адамдын бир баласын өлтүрүп, анан өзүнө бир тууган кызды алып алып, ошону менен элден четтеп кеткен. Мына ошол Кабылдан булардын түпкү ата бабасы Кабыл. Булар башынан эле ушундай терс калк болгон деген сөздү ошол мажлисте Манас атабыз айтып жатат да. Акыреттен кагылган, анжы-манжы таңшанга арбып алып жабылган, ата жерин көрө албай, наала кылып зарылган. Бу Кытайдын колунда дүйнөнүн көбү бар. Орта Азия, Түркүстан ошо жака барууга, ойда жаткан Кытайга оюлтуп ойрон салууга, башым ооду калайык,
бабамдан калган жер үчүн Багдадка чейин алууга деп баягы мажлисте Манас атабыз мына ушундай сөзүн сүйлөп жатат. Калган кепти эми туугандар буйруса эртең улайбыз. Бүгүнчө баарыңыздарга аман туруңуздар демекчимин.